Кыргызстанда адатта жаз жайдын келиши менен кымыз ичип бээнин сүтү менен дарылануу мезгили башталат. Биздин заманга чейин 824-жылы грек тарыхчысы Геродот кымызды скифтердин жакшы көргөн ичимдиги деп жазган. Бээнин сүтү менен дарыланууну каалагандар үчүн жайлоолордо өзгөчө шартта сүт ичүүгө мүмкүндүк түзүлгөн. Деңиз деңгээлинен 2,5 миң метр бийиктикте жайгашкан Суусамыр өрөөнүндө Байтур кымыз менен дарылоо комплекси орун алган. Бул жерге быйыл да ден соолугун чыңдоого келген эс алуучулар арбын. Алсак Бишкек шаарынын тургуну Зыйнагүл Иманалиева дарылануу үчүн бул комплекске 8 жылдан бери келет. Боорум ооручу, ашказаным ооручу, азыр вот ошо оорубаган үчүн мен ушул жерге келип атам да. Мен дайым 10 күнгө келем. Жыл сайын 10 күнгө келем. Мне не жалко. Келем, отдыхать этем, кадимкидей жеңилденип, кадимкидей жакшынакай ашказанында жакшы иштеп, изжога болбойт, жакшы болуп кетем. Бийик тоолуу шарттарда багылган бээнин сүтүндө көптөгөн пайдалуу заттар көп. Суусамыр өрөөнүнүн кымызы жана бээнин сүтү илгертен эле дарылык касиети менен таанымал болуп келген. Байтур кымыз менен дарылоо комплексинен чет өлкөдөн келген конокторду да көрүүгө болот. Алар Казакстан, Орусия, Кытай жана Бириккен Араб Эмирлигинен келген эс алуучулар. Бийыл биринчи рет келип отурмун ошол жерге. Таң ата саат 8-де келдик. Жанагы сүт ишүүгө, саумал эмес, сүтүн ишүүгө келдик. Асказаным ауыратындыгын, сол үчүн келдим. Сөйтсем, бул жердин мекен жайы керемет экен. Аба ырайы катал, абасы салкын жерде жайгашканына карабастан Байтур кымыз менен дарылоо комплексинде эс алуучуларга керек болгон бардык шарттар түзүлгөн. Комплекс 9 жылдан бери иш алып барып келет. Жаңы ушул жакта өйдөгү жактарга жаңы чоң-чоң вип зоналарды ачып, именно бассейндерди ачып, на уровне хотим мирового, чтобы элдер келгенде полный услуга ашсын, бассейн мисалы үчүн салалы деп атабыз. Чоң-чоң объектилерди салып, жана гольф клуб ушулардын баарын салып, футбольный полелердин баарын иштеткенге эмес атабыз. Экологиялык жактан таза продукция менен адамдарды дарылоону көздөгөндүктөн атайын сай турган аппарат менен бээс ашат. Жабдык сүттү тез, таза, жылуу бойдон берүүгө мүмкүндүк берет. Кол менен саганда көбүнчө жан чачым болот, кир болуп калат. Бул аппараттын чет жакшы таза болот да. Саганда ошо элдерди эс алып келгенде да таза ичет да. Дарыгерлердин айтымында эчкинин жана уйдун сүтүнө караганда бээнин сүтү ашказанда оңой сиңет. Анын курамындагы белок амино кычкылдарга да бай. Андан тышкары шекердин көп болушу адамга кошумча күч кубат дагы берет. Бээнин сүтү жана кымыз адамдын иммунитетин жакшыртып, жашатуучу да касиетке ээ. Асия Сыдыкова, Элчибек Куштобаев, Ош Пирим жаңылыктары.